Саламатсыңарбы, урматтуу 6 класстын окуучулары. Бүгүн биз силер менен кыргыз тил предметинен ата тооштордун жазылышы жана аларга морфологиялык талдоо жүргүзүүнүн тартиби боюнча сабак өтөмүн. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты эмне? Силер бул сабактан ата тооштор боюнча маалымат аласыңар жана алардын жазылыш эрежелери боюнча түшүнүк алып, ата тоош сөздөрдү туура жазганга үйрөнөсүңөр жана ата тоошторго морфологиялык талдоо жүргүзүүнүн жолдорун дагы кошо үйрөнөсүңөр. Теманы өтүүдөн мурун мен силерге кыргыз тилиндеги сөз түркүмү боюнча эстетип кетейин. Баарыбызга белгилүү, кыргыз тилинде 12 сөз түркүмү бар. Буларга зататооч, санатооч, сынатооч, ататооч, этиш жана тактооч. Булар алтоосу маани берүүчү сөз түркүмдөрүнө кирет. Себеби булар өз алдынча турганда дагы кандайдыр бир лексикалык маанини билдирип турат. Ошондуктан маани берүүчү сөз түркүмдөрү деп атайбыз буларды. Экинчи, маани бербөөчү сөз түркүмдөрү дагы бар. Булар кызматчы сөз түркүмдөрү жана өзгөчө сөз түркүмдөрү. Кызматчы сөз түркүмдөрүнө жандооштор, байламталар, бөлүкчөлөр, модаль сөздөр кирсе, ал эми өзгөчө сөз түркүмдөрүнө тууранды жана сырдык сөздөр кирет. Булар эмне үчүн маани бербөөчү сөз түркүмдөрү деп аталып калган? Себеби буларга кирген сөздөр өз алдынча турганда эч кандай бир лексикалык маанини билдирбейт. Булар качан билдирет? Булар сүйлөм ичинде гана кандайдыр бир маанини билдирип, сүйлөмгө кошумча маани берип турат. Маани берүүчү сөз түркүмдөрүнүн катарын толуктаган ата тооч деген эмне? Бул өткөнкү сабактарда өткөнбүз, баарыбыздын эсибизде болуш керек. Ата тооч бул заттарды же алардын белгилерин, сын сыпатын, өңү түсүн, санын, формасын көрсөтпөй атабай туруп, аларды өтө жалпылап көрсөтүүчү сөздөр ата тооч деп аталат. Буларга кандай сөздөр кирет? Баарыбыздын эле эсибизде бардыр. Буларга мен, сен, ал, биз, тиги, алар, кайсы, бир, тетиги, качан, кимдир бирөө жана башка окшогон сөздөр кирет. Булардагы түзүлүшүнө карай жөнөкөй жана татаал болуп эки түргө бөлүнөт. Жөнөкөй ата тоошторго өзү эле айтып тургандай бир эле сөздөн турган сөздөр кирет. Буларга мен, сен, ал, качан, кайсы, силер, тиги, өзү жана башка окшогон сөздөр кирет. Ал эми татаал ата тоошторго булар бир сөздөн эмес, эки сөздөн түзүлгөн сөздөр кирет. Буларга кимдир бирөө, кайсы бир, алда кандай, алда эмне, ар кандай, эч качан деген сөздөр кирет. Кийинкиси ата тооштор маанисине карай 6 түргө бөлүнөт. Баарыбызга белгилүү болгондой, булар жактама ата тооч, шилтеме ата тооч, сурама ата тооч, тангыч ата тооч, аныктама ата тооч, белгисиз жана белгисиз ата тооч болуп 6 түргө бөлүнөт. Буларга кандай сөздөр кирет? Шилтеме ата тооч бу, тиги, ошо, ошол, ушул, мына бул, тетиги, тетигил. Ал эми жактама ата тоошторго жакты көрсөткөн ата тооштор кирет. Буларга мен, сен, ал, биз, силер, сиздер деген сөздөр кирет. Ал эми сурама ата тоошторго ким, эмне, кайсы, качан, кандай, кана. Тангыч ата тоошторго эч ким, эч нерсе, эч качан, эч кандай, эч кайсы, эчтеме. Ал эми аныктама ата тоошторго бүткүл, бардык, алда кандай, ар качан деген сөздөр кирсе, белгисиз ата тоошторго кайсы бир, кимдир бирөө, алда кандай, кандайдыр бир деген сөздөр кирет. Эми теманы карайлы. Ата тооштордун жазылуу эрежелери. Биринчи эрежесине көңүл бурабыз. Шилтеме ата тооштор
тооштуктун эки түрдүү жазылышына жол берилет. Без шилтеме ата тоошту өтүп жатканыбызда айтканбыз, булар кыска формада да болот жана толук формада да болот деп. Бул жерде сөздөр жазылган: мына бу, мына бул. Мына бу деген бул шилтеме ата тооштагы, бул кыскартылган формасы. Мына бул дей турган болсок, бул толук формасы. Кыргыз тилинин жазуу эрежелеринде экөөнүн тең жазганга жол берилет. Мына бу десек да туура болот, мына бул деп жазсак дагы туура болот. Ошол сыңардагылай кийинки сүйлөмдө сөздө тиги деген бул кыскартылган формасы, тигил бул толук формасы. Булардын экөөнү тең жазганга уруксат берилет. Ошо, ошол, кайсы, кайсыл, тетигил, тетиги, буларды тең жазсак туура эле болот. Экинчи эрежеси: сурама ата тооштордун жана сурама ата тооч катышкан сүйлөмдөрдүн аягына суроо белгиси коюлат дейт. Албетте, сурама ата тооч болгондон кийин суроо белгиси коюлат. Мисал келтирели. Балдар качан келишти деген сүйлөмдө сурама ата тооч качан? Албетте, качан деген сурама ата тооч, бирок качан дегендин жанында эмес, сүйлөмдүн аягына суроо белгиси коюлса туура болот. Алар кайда барышты деген сүйлөмдө сурама ата тооч кайда? Албетте, бул сүйлөмдүн акырына дагы суроо белгиси коюлду. Эмне жумуш кылышты? Бул жерде сурама ата тооч эмне? Албетте, бул сүйлөмдүн акырына дагы суроо белгиси коюлган. Качан, ким? Булар сурама сөздөр. Сурама ата тооч сөздөр, булардын да аягына суроо белгиси коюлган. Эсиңерде сактап койгула, сурама ата тооч катышкан сүйлөмдүн аягына дайыма суроо белгиси коюлуп жазылат. Кийинкиси: күчөтүлүп айтылган кээ бир сурама ата тооштор бирге жазылат. Мисалы: кап качан, кап кайда, кап кайдан. Буларды бөлөк жазып койсок, кыргыз тилинин жазуу эрежелерине туура келбей калат. Ошондуктан буларды дайыма бириктирип жазып жүргүлө. Үчүнчү эрежеси: эч деген тангыч бөлүкчө менен сурама ата тооштордун айкалышынан түзүлгөн тангыч ата тооштор бөлөк жазылат. Мисал үчүн: эч ким, эч нерсе, эч качан, эч кандай. Кандай, качан, нерсе, ким деген сурама ата тооштордун алдына эч деген бөлүкчө кошулуп жазылуу менен тангыч ата тоошту пайда кылат деп айтканбыз. Булар дайыма бөлөк жазылат. Буну адаштырып бирге жазып